Бул видео сабакта биздин сайттан алынган суроону чыгарабыз. Фермер жылкысы Хейзл жана пониси Паули үчүн тосмо курууну чечти. Бул жерде жылкы Хейзл бар жана пони Паули бар. Ал жылкынын тосмосу үчүн 26 такта, ал эми понинин тосмосу үчүн 19 такта колдонду. Фермер баары биригип канча такта колдонду? Бул жердеги баары биригип деген сөздүн чоң мааниси бар. Демек, эгерде кааласаңар, балдар, силер видеону токтотуп, өз алдынча аракет кылып чыгарып көргүлө. Силер өз алдынча аракет кылып чыгарып көрдүңөр деп ойлойм. Анда эмесе кеттик, бирге чыгарабыз. Бул жерде эгерде суроону кайра окуй турган болсок, жылкы үчүн 26 такта колдонулган. Анда бул тосмо үчүн жалпы 26 такта колдонулган. Ал эми пони үчүн 19 такта колдонулган. Суроо: фермер баары биригип канча такта? Баары биригип деген сөз аябай маанилүү. Баары биригип Хейзлга колдонулган такта жана понинин тосмосу үчүн колдонулган тактайларды кошобуз. Анда бул 26 тактага биз кошобуз 19 тактаны. Эмне үчүн коштук? Дагы кайталайм. Анткени баары биригип канча болгон үчүн. Анда бул жерге жаза алсак болот. 26га кошобуз 19ду. 19ду. Ошондо жалпы канча кеткенин табабыз. 6 кошу 9 бул 15. Бирок 15 эки орундуу сан. А бул жерге биз бирдиктерди жазабыз. Анда 15тин бирдики бул 5. Анда бул жака 5ти жазып, ондугун бул жака беребиз. 1. Демек 1 ондук келди. 10 эмес, 1 ондук келди. Анда 2ге 1ти кошсок, же болбосо 2 ондукка 1 ондукту кошсок, 3 ондук болот. Жана 15тен келген дагы 1 ондук бар. Баары биригип 4 ондук. Демек бул жер 45. Анда фермер баары биригип 45 такта колдонду. Көбүнчө окуучулар кандай каталарды кетиришет? Бул жерде кошуу эмес, кемитүү кылып коюшу мүмкүн. Бирок ал туура эмес. Анткени баары биригип болгон үчүн биз коштук. А кемитүү болуш үчүн кандай болушу мүмкүн? Кемитүү болуш үчүн мисалы мындай болушу мүмкүн. Экөөнүн айырмасы, негизи кемитүү деген экөөнүн айырмасын берет. Анда мындай болушу мүмкүн. Хейзл Паулиге караганда Хейзлга канча көп такта кетти? Же болбосо Хейзлга караганда Паули үчүн канча такта аз кетти? Болсо бул жерде айырмасын табабыз. А биздин учурда баары биригип канча болгон үчүн биз коштук. Демек баары биригип 45 такта.